Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendашlar, hurmatlı Kırgız elim. Құдай көрса, біздің Жалабат жеріне салып отқан мұқтаждар комплексінде иш Құдайға шүгірлер болсын. Сонун жыл отат. Ұсталар қолдан келишинче алдыға жылдыруунун аракетинде күн санап. Hurmatlı mekендашдар, hurmatlı виртуалдар. Күнүнө комплекске кеминде 40 миң, 50 миң, 30 миң сомдук товарлар келип атат. Бүгүнкү күндө. Мына бүгүн биз ушул жерде калып кеткен бүткүл полдоруна материал алып келдик. 1 семья, 2 семья, 3, 4 семьянын үйүнө 8 комнатага ылайыктуу полдор калды эле. Бул полду мына 48 уштук ОСБ алдык. 48 уштук ОСБ 780 сомдон 37.440 сом болот экен. 4 урлон файлга алдык, астына утеплениега 3200 сом, 800 сомдон самарез, буурлары жана башкалары менен жалпысынан биригип 41.890 сомдук мынакей материал алып келдик бүгүн буюрса. Урматтуу виртуалдар, урматтуу мекендаштар, бүгүн 5 октябрь. Кыскача дагы бүгүн жумуш менен сиздер менен бөлүштүк. Кечээ эле сиздер менен бөлүштүк элек. Мына азыр балдар ишти күн санап алдыга жылдырып атышат. 2 семьянын үйү сол жак тарабында 2 семьянын үйү толугу менен бүттү. Кечээ эле бүткөн, булар обоюн чактап бүтүшкөн. Азыр бул жакта 1 семьянын үйүндө балдар иш кылып атышат. Наркы жакта. Ал жакта семьяда балдар иш кылып атышат, ал жакта эме иш кылып атышат. Балдар ушул обойлоруна тастанып, потолокторуна обой берип атышат. Азыр биз бүгүн Кудай бурса бул жагына да потологуна обой алып келдик. Мен азыр обойлорду эстен чыгып калыптыр. 40 почти 41.890 сом плюс 2000 сомдук обойлорду алып келдик. Жана башка ушундай мелочевка нерселерди алып келдик. Бүгүн жалпысынан 44.000 сомдук материал келди бул жерге. Урматтуу мекендаштар, урматтуу виртуалдар, бул материалдар кайсыл аманатка келди? Бул материалдар сиздердин биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына жөнөтүп аткан, дарегине жөнөтүп аткан сиздердин аманатыңыздарга ушул материалдар келди. Сиздер Сбербанк картага канча аманат салган болсоңуздар, ошонун бардыгы мына ушул иштерге иштелип атат. Кудай буйрса мына ушул сиздердин жиберген аманатыңыздарга күн санап иштер ушундай алдыга жылып атышат. Андан сырткары ушул эле Сбербанк картага чогулган жана эл сомго да бир эжекебиз салган. Мына ошол 6 эшик кече күнү биз койдурганбыз, 6 эшик. 6 эшикке 40 миң акча дагы төлөдүк. Мен өткөндө 10 миң сом эле акчасын төлөп тургам. Мына бүгүн мен Сбербанк картадан бардык аманаттарды чогултуп алып, эшикке 40 миң, полго 40 миң бардыгын төлөдүк. Албетте мына сиздердин жөнөтүп аткан аманаттарыңыздар иншалла. Өткөндө бир виртуалыбыз 15 миң рубль деп Сбербанк картага салган эшиктерге деп. Дагы бир виртуалыбыз эл сомго 6 миң сом салган. Мына ошентип сиздердин улам тамчылап жөнөтүп аткан аманатыңыздар бизге чогулуп ушул иштер болуп атат. Урматтуу мекендаштар, бүгүн колдон келишинче аракет кылдык. Болушунча баягында сиздердин жөнөткөн эл сомдон, Сбербанктан бардыгын чогултуп алып, мына ушул материалдарды алып келдик. Иншалла. Дагы Кудай бурса алдыда иштерди көрүп атасыздар. Негизги жумуштарды мен кечээ айтып өттүм. Мына негизги жумуштун бири бүгүн Кудай бурса чечилди. Полу толугу менен чечилди. Бизде эми мына ички отделка иштер жүрүп атат. Ички отделка жумуштарынын эң негизгиси пол эле, пол бүттү. Эми обойлору, 2-3 комнатанын обойлору булар деле чечиле турган эле маселе. Азыр бизде эшин алды бурчатка, сырткы травертин сими жок. Анан могу көрүп турганма баратанын үстү арка. Ушул аркалары бар. Анан эң негизгиси урматтуу мекендаштар. Сиздер ушул малга чейин колдон келишинче колго алыш кылып келдиңиздер, колдоп келдиңиздер. Сиздер эч качан бизди уят кылбайсыздар буюрса. Ушул малга чейин колдоп келдиңиздер. Кудай кааласа, биз азыр усталардын бересебиз бар. Усталар бир нече усталар менен эсептеше турган нерсебиз бар. Мен азыр усталардын бул бригадага 14 миң сом бригада акча өткөрдүм. Наркы бригадага 15 миң сом, бул жак бригадага 20 миң сом, бул жак бригадага дагы кыскасын өткөрүп отуруп 4 бригадага 15 миңден 20 миң сомдон ушундай өткөрүп койдук. Калганын бүткөндө эсептешебиз. Мына ушул жагы дагы
Эң негизгиси маселе. Мен калган семьяларды кирип сиздер менен бөлүшпөй эле коеюн, анткени кече эле бөлүшкөнмүн. Мен азыр бир эле семья менен бөлүшөйүн. Чоң атанын семьясы эмне болуптур? Чоң атанын үйү кандай жылышып атат? Ошол боюнча кыскача бөлүшөлү, жүрүңүздөр. Бисмилlah. Машалла, мынакей. Достор, туугандар, балдар азыр мынакей иш сонун жүрүп атат, көрүп атасыздар. Кечекиден бүгүн эмне жумуш алдыга жылып атканыбызды көрүп турат. Атмосфер абойлор берилген. Каталогдор абойлор уже берип башташтыр, мына көрүп атасыздар. Балдар уже абойго өтүшүптүр, Кудай кааласа. Чоң атанын комнатасы уже мына чистый жумуштар калды. Мына ушундай достор, туугандар, чоң атанын бөлмөсү. Бул жакта азыр иш кылып атса элек. Машалла. Салам алейкум, аба. Кандайсың? Кандайсың? Сол жакшымы? Шүгүр. Иш кантип атат? Жакшы. Дойындап калыпсыз да? Аз калды. Мынакей достор, кафе уже финишный жумуштар болду. Карап койсоңуздар болот. Полдорун уже сонун кылып мына полун берип атат. Душтарына атайын момундай бөлүп, мынакей көрүп атасыздар. Суу берака чыгып кетпей тургандагыдай болуп, наракөтө ушундай жууна тургандагыдай атайын места болду. Аристонун месталары, Аристонун токторунун, бул жерде раковиналар, бул жагында унитаз, сасы бардыгы өз жайында өз болот. Бүгүн Кудай калса кафе бүтүп калат десе ага. Иншалла. Ертең кичине кумбаттырган эмелерди коюп калат экенбиз, раковиналарды. Эртең кечке менен баштасак боло берет. Бүт баарын затерке патеркеси. Потолокту. Урматтуу бекендештер, мына азыр ОСБ-нын размери 2,5 га 1,25. Bir OSB'ın 3,15 kvadrat çarpı 3,15. Bu en birinci sorttagı OSB dep koyat, paloy, glянцевый, lak kley köp koşulgan, mындай жакшысы деп коет. Мына кол менен мындай алсам эч кандай көрүп атасыздар. Тегиз да бул багандай. Баардыгы эле азыр ушундай кылып атат. Анан урматтуу бекендештер, мунун калыңдыгы дагы мынакей мен сиздерге көргөзөйүн. Калыңдыгы 12лик. 1 сантиметр 2 миллиметр ошондой 1-2 12лик. Эгерде эме кыла турган болсоң, жанагы эмнели ламинаттын 0,8 чыгат и муздак болот. Бул жылуу болот. Бул жакшы. Анан эконом жагынан да бул арзаныраак. Мына караңыздар. Ушунча азыр 48 штук. Бекендештер, мынакей аба Кудай калса келсеңиз аба. 1 мүнөткө карап коюңузчу. İşlerimiz kantip at bizdin işimiz. İnşallah yaxşı. Kaça gündük jumuşumuz kaldı? Kaça gündük çoğ atan apı ilersek bulup? Çoğ atanı endi 100 ming apiyatını isege bütüröbüz degenmi sözü? Uşul cumanın ayağına bütür alabız tolluğu menen, ha? Bizdin o eşimiz aldılar da var da. Eşinin altı kafiller var. Kafiller var. İnşallah üspeyim. Ha? Hareket kılabız, ha? Hazır жақшылы уже чистый жумуштарын өтүп калды, тура бойлордун, ha? Рахмат, ишиңиздерге ийгилик анда болсо. Урматтуу бекендештер, урматтуу достор, мынакей ушундай сонун иштер алдыга жылып атат. Менин колумда турган бул багет. Ар бир комнатага момундай багеттин өздөрүнүн гүлү болот экен, размери болот экен. Чындыгында ар бир комнатанын багеттерин жана потолоктордун краскаларын тандап алуу бул кыйын экен чындыгында. Өтө баягындай кылдаттык менен караш керек экен. Мен азыр 2 түрүн алып кетип элем, бир түрүн тандадык буюрса. Мына ушундай бизде бүгүн иштер Кудайга шүгүр алдыга жылып атат. Сонун токтогон жок. Ошол эле 4 бригада ишти жасап атат. Потолок эртең толугу менен бүтөт. Отделщик балдардагы обойлорду берип атат. Кыскасын айтканда азыр 3 бригада тең уже обой жумуштарын өтүп калды. Бардыгы обой жумуштун өтүп калды. Анан полдоруна киришип калса, полду лактайт, уже менен чыгат, үйдүн ичин толтурабыз. Андыктан жарышып калыңыздар, жакшылыкта, соопто атаңдашуу менен жарышып калыңыздар, урматтуу бекендештер. Аз гана убакыттар калды. Бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Кимде канча мүмкүнчүлүк болсо, ошол мүмкүнчүлүккө жараша кол кабыш кылып калыңыздар. Эгер мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, жок дегенде дуа кылып калыңыздар. Жакшы ниет менен дуа кылып коюңуздар. Ушул иштерге Алла Таала мени себепкер кылса экен деп, Аллахка чын ниетиңиз менен дуа кылып, ниет кылып коюңуз. Бүгүн бул жерге сизди себепкер кылбаса, келерки жылдары сиздерди сөзсүз себепкер кылат иншалла. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, заманыңыз тынч болсун. Мына ошо менен элдин көптөн күткөн шайлоосу дагы бүттү. Бирок шайлоо эл күткөндөй болбоду. Аны бардыңыздар көрүп турасыздар. Эми шайлоо боюнча айтпайын деп эле ойлойсуң, бирок элдин көз жашын көрүп, элдин жүзүндөгү кайгы муңун көрүп, чындыгында жүрөгүбүз башкача канап турат. Эл күткөн
эл күткөн дагы көптөгөн партиялар келбей калды деп бардык элибиз кайгы муң тартып турат. Элдин үнүн жеткирип туруш керек эле. Албетте буга ким күнөөлүү? Мен буга чейин айтып кеткем. Буга мына биз күнөөлүү, урматтуу бекендештер. Мына буга биз күнөөлүү. Алдыга озутуп акча берген партияларды чыгардыңыздар. Эми дагы 5 жыл шордоп өзүбүздүн кылыгыбызга жараша, пейилибизге жараша жашай берели. Биз ошол 5 жылдык өмүрдү 2000 сомго баалап сатып бердик. А бирок келечек муундардын тагдырын кошуп саттык. Бирок урматтуу бекендештер, бул аманатка жооп бере турган күн келет. Акыреттик жашоого жетпей эле мына ушул жашоодо жооп бере турган күн келет. Көрөбүз, алдыда да кандай күндөр турат иншалла. Албетте, үмүтсүз бир гана шайтан. Ниет кылабыз, үмүт кылабыз. Жакшы күндөр алдыда. Кудай кааласа, ушул менен акырын барып такшаларбыз иншалла. Урматтуу бекендештер, азыркы 21-кылымдын, азыркы замандын инсандары, адамдары такыр башкача экен да. Караңыздарчы. Акчага өзүн сатып, раматылык чубага жайтып кетти эле. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу бекендештерим, сойку дагы бир күндүк эмесин кеминде 5000 сомго сатат экен. Сиздердин тагдырыңыздар алардан дагы пас болуп кетпедиби? Мына эми өзүбүзгө жараша. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, баарыгы пейилге жараша, ниетке жараша. Эми шоорум бар кыргызым, дагы да ушул кыйынчылыкты көрүп, айла жок, жашай беребиз. Күндөр өтө берет. Эмне кылабыз? Бирок алдыда күрөшө турган күндөр алдыда. Бул үчүн бардыгыбыз биргеликте күрөшүш керек. Эгер мындай боло турган болсо, бардыгыбыз 5 манжа бөлөп билек бирдик. Биз биригип ынтымакташып. Мол муштум менен бир жерди бир койгондо сындыра кое тургандагыдай бардыгыбыз биригишибиз керек иншалла. Кудай кааласа ошол күндөр да аз келет. Аз калды иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө.